Аппетит приходит во время еды дегендей. Биз башында мындай сушилка, гладилка, ушундай бир темирден жөнөкөй эле буюмдарды биздин оборудованиялардын мүмкүнчүлүгү барынча эле жасачубуз. Анан ошонун баарын жасап атып акыры мындай бир сонун ойлор келди да, биздин Орто Азиянын, Кыргыздын мындай бир сонун уникалдуулугу бар экен. Биз мындай бир табият менен айкалышып жашай билген, мындай бир көчмөн, ыңгайлуулукту билген, минимализмди билген, ар бир буюмду мындай бир дыккат сарамжалдуу колдоно билген маданиятыбыз бар экен. Эми ошол маданиятты мебель аркылуу мындай бир адамдарга шарт түзгөнгө аракет кылып атабыз. Мисалы керегенин формасындагы ар түрдүү бир мебелдер, мындай бир жыйнап көтөрүп алып кете турган ар түрдүү мебелдер. Эгерде сиз мындай Орто Азиянын Икеасы дегенде оюңузга кандай мебель келсе, сиз бөлүшүңүз. Менин оюмча Орто Азиянын Икеасы мондой, же болбосо биздин Кыргыздын маданиятын чагылдырган мебель мондо болот деп идеяларды бериңиз. Эгер жакса, сиз менен чакырып, конокко чакыралы. Ой ушундай, биз эми дүйнөлүк масштабта канткенде ушул Орто Азиянын маданиятын дүйнөгө мебель аркылуу чагылдырабыз деп ойлоно баштадык. Буюрса келечек алдыда аракет кыла берсек, Кудайдын жардамы менен сонун мындай бир иштер болот.